Жылда ушул Ош мамлекеттик университетинде традиция катары өткөрүлүп жаткан бильярд. Ош мамлекеттик университетинин кесиптик бирлиги тарабынан 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнө жана Ошмунун 85 жылдык мааракесине карата бильярд оюну боюнча мелдеш өткөрдү. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин жалпы агайлары үчүн жылда традиция катары өткөрүлүп жаткан ата мекенди коргоочулар күнүнө карата өткөрүлөт. Бильярд мелдешин өткөрүп атабыз. Бул жерде ар бир факультеттерден, колледждерден биринчи орунду алып келгендер ойнойт. Жыйынтыгында 45 жашка чейинки кызматкерлер арасында биринчи орунду административдик чарба департаментинин 4Б жатаканасынын коменданты Бакыт Боронбаев жеңди. Экинчи орунду искусство факультетинин окутуучусу Кубаныч Орозбаев алды. Үчүнчү орунга математика жана информациялык технологиялар факультетинин правбюросунун төрагасы Эрмамыт Алмазбек уулу жана дене тарбия факультетинин окутуучусу Бексултан Колдошев татыды. Правкомго, профсоюз комитетине ыраазычылык билдиребиз. Өткөргөндө ушундай финалдык беттешүүлөр бүттү. Эң жакшы, мыкты деңгээлде өттү деп эсептейм. Ал эми 45 жаштан жогорку курактагы кызматкерлер арасында биринчи орунду медициналык колледждин окутуучусу Кубаныч Жапаров алды. Экинчи орунду математика жана информациялык технологиялар факультетинин доценти Таалайбек Асылбеков, үчүнчү орунду бизнес жана менеджмент факультетинин доценти Санжар Абдыкадыров ээледи. Жеңүүчүлөргө кесиптик бирлик тарабынан атайын кубок, грамоталар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Мелдештин жүрүшүндө мыкты оюн көрсөткөн оюнчулар номинациялар менен сыйланды. Мындай эс алып, жакшы уюштуруп, жакшы дем алып